Men sodada iштейм, кээ адамдар суранып карызга буюм алып кетишет, бир жума же бир ай акчасын берем деп, бирок акчасын бербей койгондор көп болот. Ошолорго насаат айтып койсоңуз, анан ошол акчалар садака кордуна өтөп, карызды кечип жиберсек. Карызды кечип берсеңиз өтөт, мажбур садакага өтө берет. Эми бул туура эмес, албетте ошон үчүн сиз мындай бир кыйнала бере турган болсоңуз, бир буюм берсеңиз ордуна башка бир нерсе залог алып калыңыз. Түшүнүктүүбү? Акчасын алып кетип, буюм алып кетип калды. Акчасын кийин берем десе, акчасын бергенге чейин бир саат таштап келсин, же башка бир нерсе таштап келсин, ушунда кымбатыраак болгон. Бир убакытта келбесе, белгилүү убакытта, ошону сатып акчаңызды толуктап аласыз. Менин кайнатам мага чоң суммада карыз эле, ал өлүп калды дейт. 1 жыл болду. Анын балдары кайтарып бериш керекпи же кечип коюш керекпи дейт. Эми кайнатан акчасы калган болсо төлөп бериш милдеттүү болот аларга. Анан калбаса, ал кайнагаларың кааласа төлөп берет, каалабаса төлөп бербейт. Анан төлөшүп дооласаң, аялың кетип калыш коркунучу дагы бар. Сен үчүн алдың палан түкүн дедиң деп, эми карап көрөсүн. Өгүз өлбөсүн, арабада асынбасын.